Эфирдеги берүүлөрүбүздү ачык айкын программасы менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып барам. Саламатсызбы? Бүгүн таң эрте Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан куралдуу кагылышуу башталып, учурга карата 50-гө жакын адам жаракат алып, каза болгондору бар экени дагы айтылууда. Жергиликтүү эл башка жактарга эвакуацияланды. Кечке жуук эки өлкөнүн президенттери Самаркандта сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматтарынын башчылары дагы жолугуп, ок атууну токтотууну макулдашканы кабарланды. Бирок тажик тарап келишимди сактабай жатканы айтылууда. Кыргыз-Тажик чек арадагы мындай жаңжал тилекке каршы биринчи жолу болуп аткан жок. Чек арадагы такталбаган аймактарда куралдуу кагылышуулар байма-бай катталууда. Мындан ары дагы кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүнкү берүүбүздө биз чечилбей келген чек ара чатактары, ага себеп болгон жагдайлар, чечүү жолдору тууралуу сөз кылалы деп атабыз. Биз менен болуп туруңуз. Студиябыздын меймандары менен тааныштырайын. Мамлекеттик жана саясий ишмер, тарыхчы Доспол Нурулу, ошондой эле коомдук ишмер, УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач айта кетчү жагдай, чек ара кызматынан дагы бүгүнкү берүүбүзгө жооптуу адамдарды чакырдык эле, бирок кырдаалга байланыштуу баардыгы ошо Баткен жергесинде экендигин айтып, келе албай тургандыктарын айтышты. Доспол агай, сиз бул маселени мындай жакшы билген адам катары сөздү сизден баштайлы. Буга чейин эки тараптуу бүгүнкүнү эске албаганда, буга чейин да бир канча жолу эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп, курал колдонбоо, ок чыгарбоо боюнча келишимдер болду эле да. Ага карабай тажик тарап агрессиялык куралдуу кол салуу болуп атат тажик тараптан. Эмнеге мындайга жол берилип жатат деп айтасыз? Мунун эми тарыхы бир топ терең. Болбосо 2 күн мурда эле 14-ндө теги УКМКнын жетекчилери Баткенде баягы мындан ары ок атылбайт, тынчтык болот дегендей мындай дейт. Мына бир күн өтпөй кайра таң заардан баштап кадимки теги агрессиялык эле уже кол салуу, оор техникалар менен кол салуу болду. Бир эле жерден эмес, бул жолу Тажикстандын канча Кыргызстандын элдүү пункттары турган жерден Лейлек Баткен территориясы где-то бир 1000 километрге жакын, баягы общий эмес, бир 400-500 километр жерден бирдей кол салып отурат. Ал эми теги бул деген кошунанын ою бузук экендиги алдын алып көрсөтүп атат. Бул биринчи жол эмес. Мен ошол региондун теги кулуну болом. Ошо Баткенде төрөлүп, Баткенде өсүп чоңойгом. Мен алардын психикасын да жакшы билем, негизи тажиктердин. Тажик ошол жерде жергиликтүү тажик элдерде проблема жок. Алар да тынчтыкты каалайт. Значит, бул башка жактан, жогору жактан. Мына теги телевидениядан көрсөтүп атат. Мен Тажикстандын дагы жанагы информациясын, орусча информациясын бүт карап чыктым, силер чакыргандан кийин. Ал жерде учкай гана информация, эч кандай кеңири информация жок. Теги Рахмон менен Жапаров Самарканда жолукту, экөө макулдашты, тынчтык келишимине команда кетти, эки жакка тең уже тынчтык болот деген. Ал эми ошол эле мезгилде теги массалык маалымат каражаттарында көрсөтүп атат, даже россиялыктар уже анча-мынча информация чыгарып жатат. Тигилердин жалаң солдаттар эмес. Мындай 50-60тан өтүп калган кишилер автомат менен сакалы момундай түшкөн жерлер теги биз жеңебиз деген эме менен кыйкырып бакырып ошол теги солдаттар менен аралашып жүрөт. Демек бул жерде терең маселе бар. Ал эми тажикке кыргыздын карызы жок, бирок максаты таптакыр башка. Максатын башкалык эле, территориялык претензия. Ушу согуш менен ээлеп алабыз. Мына Россия момунтуп аткандан кийин биз деле ушундан пайдаланалы деген кыска ойлуулукта болушу мүмкүн. Бул жогору жактан болгон нерсе болуп атат. Мына Жапаров менен Рахмон макулдашты, бирок токтогон жок. Мына бүгүн кечинде дагы, кечке жууктагы информация берилип атат, дагы эле аткылоо дагы үзүп атылып атат. Кыргыз
канча 30 жыл ичинде 30 жылдан мурда 89-жылы дагы ошо так ошол тиги төрт көчөт, так ошол головной, так ошол тиги Ходжо Алы менен үчтөбө ортосунда кагылышуу болгон. Кагылышууда дагы тиги бул тиги анда союздун мезгили болчу дагы Ферганадан спецназ келип туруп ортого түшүп автомат менен асманга атып эки жакты токтоткон. Эгерде ал токтобогондо тиги Ош окуясындай бир эки өлкөнүн, эки республиканын ортосунда кагылышуу болмок. Анда да киши набут болгон. Ал эми түбү бар туруп 20-жылдарга бар такалып атат. Бая претензия. Алардын максаты жанакы Варух анклавын бошотуу, андан кийин анча-мынча Лейлек жактагы биздин жерибиз деп эсептеген маселелерин чечип алуу, күч менен чечип алуу болуп атат. Мына ошондуктан менин оюмча бул жерде биз баарына даяр болушубуз керек. Биринчи кезекте биз дипломатия менен, сүйлөшүү жолу менен, макулдашуу менен дүйнөдө чечилбей турган маселе жок. Эгерде бирин-бири түшүнө алса, бирин-бири ошого тарта алса, ал эми күч колдонууга дагы биз даяр болушубуз керек. Момундай капилеттен кол салган мезгилге биз дайыма даяр турушубуз керек. Биздин элибиз жабыр тартпаш керек саясатчылардын арасында. Саясатчылар убактылуу нерсе, келет кетет, эл түбөлүктүү нерсе. Эл ошол жергиликтүү тажик калкы менен да жашаганды каалайт. Тажиктер да кыргыз калкы менен жашаганды каалайт. Ошон үчүн бул жерде теги чагымчылдар негизинен саясат жагынан болуп атат. Бул дагы бир маселеси. Экинчи маселени кошуп айтып кетейин. Теги Рахмондун дагы бийликке келгенине 30 жылдан ашып бара жатат. Ал дагы тиягында Афганистан кичине тынчтык бербей, кичине кооптондуруп атат. Анан бийликке келген киши өз эрки менен Орта Азиянын элинде, Азия калкында кетип калуу өтө оор болот. Мына кетип калгандан кийин тагдырын ал дагы көрүп атат. Мына ошондуктан менин оюмча, жеке менин бул пикирим, ушундай чырдын арасында анын шайлоосу кайра момундай мезгилде бийлик алмаштырганга болбойт деп отуруп калуу дагы ою барбы деген менде оюм бар. Ички саясат. Бул ички саясаттын, тышкы саясаттын негизинде, тышкы күчтүн негизинде чечип алганга аракет жасайт. Эми бул жерде дагы момундай бир маселе бар да. Афганистанга карата теги Россия көбүрөөк курал жарак берип атат. Теги Тажикстанга, ал эми бизде теги канттагы база болбосо башка эме жок. Кокус бая тирешүү күчөп бир кагылышууга барса, аларды теги эме маселе жок. Теги Россиянын алган куралдарын бизге каршы колдонуп жибергенге дагы. Мына ушундай бир кырдаалда биздин жетекчилер, биздин теги башчыларыбыз кемеңгер болуш керек бир жагы. Кемеңгерлик сөзсүз акылмандык биринчи орунда туруш керек. Тилин табыш керек алар менен. Анан эми дагы биз жаш кезде тажиктер менен да соода маселесинде Кыргыздын өзүндө жок болчу, жалаң Тажикстанга барып соода кылчубуз. Аларда ушу элден укчубуз аталарыбыздан. Тажик там айланганча деп. Сени менен дос, абдан жакшы сыйлайт. Айлангандан кийин сени менен сүйлөшүп туруп, ою башка жакта болуп турат алардын. Момундай психологиялык жактан дагы алар отурукташкан элде баягы айлакерлик, хитрость деп коебузбу, көбүрөөк болот. Чем көчмөн элдерге караганда. Биз көчмөн болуп туруп, көкүрөгүбүздү кең жайып эле ишенип, алардын айтканына толук ишенип атабыз. Ишен, бирок өзүңө бек бол. Мына ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде ар бир сөздү дагы айлап сүйлөш керек алар менен дипломатиялык келишимге кергенде. Анан ошо дипломатиялык жол менен чечүүнүн бир варианттарын карап чыгыш керек. Варианттарын карап чечкенге мүмкүнчүлүк бар. Артур агай, айтсаңыз, буга чейинки ушундай жаңжалдарды дагы тажик тарап чыгарганы аныкталып, биринчи баштаган деп, бул жолу дагы ошондой болуп атат. Анан мындай биздин баамдаганыбызга караганда кыргыз тарап мындай дипломатия менен чечели деген деп мындай кармангандай бир
түр көрсөтүп атат да. Муну менен мындай аракет менен тажик тарап, тажик бийлиги эмнени каалап атат? Эмне көздөгөнү бар? Саламатсыздарбы? Эми ачыгын айтканда, былтыр 21-жылы 29-30 апрелде Кыргызстанга алардын агрессивдүү баскынчы катары кол салып, миңдеген үйлөр өрттөнүп, гражданский, андан тышкары мамлекеттик объектилер өрттөнүп, талкаланып, 39 киши каза болуп, миңден ашык мал, жандыктарды айдап кеткен мародерлук болду. Ошондон кийин биздин тилекке каршы генералдык прокуратура иш козгобой, жанагы жогорку деңгээлдеги эл аралык сотко кайрылбай койду. Аларды жоопко эч ким тарткан жок. Алар бул боюнча эч мындайча айтканда материалдык мындай возмещение кылган жок. Жоопкерчиликти тартпагандан кийин, экинчиден алар жанагы маалымат талаасында бизди айыптап, мындайча айтканда суудан кургак чыкканга аракет кылды, ошойдон калып калды. Ошонун негизинде экинчиден алар 1 жыл бою даярданып жүрүштү. Даярданганын негизги мисалдары мына кече бүгүнкү согуштун мисалдары катары айта алам. Оор техникасын алыска алып койдук деп ошол жерде эле жакын кармап алып келип, андан тышкары атайын топторду түзүп, андан тышкары жанагы өздөрүнүн жарандык кара кийим кийген, сакалчан андай мындай деген ошол эле айылдардын адамдары кошуп туруп, мына мародерлук менен азыр дагы алар алектенип атышат. Себеп дегенде жаман көрүнүп калган да. Көрсө кыргыздардын артында эч ким жок, унча калбайт деп кыргыздардын маданияттуулугун, сабаттуулугун, сабырдуулугун алар баягы булар коркуп атат, эчтеке кыла албайт деген максат менен ушундай баскынчылык кылганы мына көрүнүп атат. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндө бул тажик бийлигинин канчалык эки жүздүүлүк саясат жүргүзгөн бу дагы ачык болуп атат. Бүгүн кол коюшат, баягы тышкы иштер министерствосунун деңгээлинде, коопсуздук кеңешинин деңгээлинде сүйлөшөр болуп атат. Андан тышкары вице-премьерлер, улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин жетекчилеринин негизинде кол коюшуп, учурашып, бүт болду деп коет, кайра эле башталып атат. Кече күнү 2 жолу ошондой болду, келишим. Кайра башталды. Мына бүгүн болду деп бүттү, президенттер дагы келишим менен сүйлөшүүлөр болду деп, мына азыр дагы атышуулар кээ бир участоктарда болуп атат. Бул эмне дегенди билдирет? Бул тажик саясатынын туруксуздугу жана бүгүнкү күндөгү болуп аткан окуяга байланыштуу Кыргызстандын кээ бир территорияларын, жерлерин басып алып калсак, анан ал жерге отурукташып, техникаларды, адамдарды алып келип бербей, ошо бойдон эл аралык деңгээлде өзүбүздү ал жерди кармап алганга шарт түзөбүз деген максат. Экинчиден, аксакал айтып кетти, баягы коридор жол ачуу боюнча Орухка, прямой Тажикстанга. Үчүнчүдөн, булар акыркы убакта өздөрүнүн мамлекетинде болуп аткан саясий, социалдык, экономикалык кризисти бул жакка буруу элдин пикири. Төртүнчүдөн, ошол эле Рахмон жана Рахмондун үй бүлөсү бүт бизнес, экономика, саясий тармактардын баарын басып алышкан, эч кандай оппозицияга сүйлөтпөйт дагы, жол бербейт дагы. Анан алардын болгон карама каршылыктарын башка мамлекетке буруп, мына ушулардыкы дегендей кылып туруп, ушул Баткендеги болуп аткан согушка буруу болуп эсептелет. Төртүнчүдөн, ачыгын эле айтайын, кандайдыр бир деңгээлде жанагы талиптерди себеп кылып болуп аткан окуяларга өздөрүнүн баягы кайрылууларын жасап отуруп абдан көптөгөн курал жаракталды, атуучу. Ошолордун кээ бирлерин биякта сынактан өткөргөн учурлар дагы кездешет. Акыркы айтарым, бул тажиктер жөн эле биздин куралдуу күчтөргө кол салган жок. Алар граждандык объектилерге атып атпайбы? Мына Баткенде БМ-2021 деген градтын, орусча мурда Катюша деп койчу, ошондон 3 снаряды Баткен шаарына атылып кетти. Андан тышкары объекты стратегического назначения деген бар. Ошолорго дагы мындай атууга ар кандай шарттарды түзүп атышат. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, жөнөкөй эле баягы тизилип эл качып аткан граждандык автомашиналарды жолдон атып атып, жолду тосуп атышат.
Анан булар алдын ала ошо жолдорду тосуу боюнча биринчи ошол жакка аткылашып, биздин ошол Баткен облусунда жашаган аймактардын чек арасында 960 километр болот. Ошол линиянын бүт Лейлектен Баткенге чейин бардык жагынан кол салып атат. Бул булардын продуктивдүү түрдө алдын ала даярдап иш кылганын көргөзүп атат. Экинчиден, согуш бүгүнкү күндө Кыргызстандын территориясында болот. Баткен аймагында, Тажикстандыкында болгон жок. Демек бул агрессияны бүгүнкү жанагы келишимдерде, чогулуштарда айтыш керек болчу да, булар согушту токтотуу үчүн келишимдердин негизинде чыгарыш керек болчу аскерин, талап коюш керек. Чыгып кеткиле деп. Ошондо гана жанагы атышуулар токтошу мүмкүн. Пока алар биздин территорияда тургандан кийин мародерлук, согуш иштери, атышуулар боло берет. Буну токтотуш өтө кыйын болуп калды. Мен айтарым, ушул ситуациядан пайдаланып, эми биздин генералдык прокуратура. Генералдык прокуратура милдеттүү түрдө ошол жанагы биздин 15 жашар кыз каза болду, гражданский объектилерге, Баткен шаарына, айыл кыштактарды, кээ бирлер үй өрттөндү, ошолордун бардыгына факты боюнча иш козгоп, оперативдик следственный группаны түзүп, ошол жака жиберип бардык материалдарды топтоп, анан ошол материалдардын негизинде эл аралык сотко кайрылыш керек. Себеп дегенде бул агрессордук жөнөкөй адамдарды өлтүргөнгө чейин барып атат деп. Ошондой кайрылып, анан ошол эле материалдар менен мына ШОСто же болбосо башка ОДКга окшогон чоң уюмдарда дагы маселени көтөрүш керек. Эгерде биз алар менен бир уюмда болсак, эртең окус талиптер аларга каршы согушса, биз аларды коргоп барышыбыз керек, барбашыбыз керек. Биздин аскерлер барабы, барбайбы? Моралдык түрдө кандай жардам бере алат? Муну да ойлонуш керек. Ошон үчүн бул маселе абдан курч маселе болуп турат. Буну алар түшүнүш керек. Эгерде жоопкерчилик тартса, моралдык жагынан эл аралык деңгээлде кийин мындай кадамга барбайт. Үчүнчүдөн, эми алдын эле айтып коеюн. Тилекке каршы мына 1 жыл өттү, 1 жылдан кийин биз абдан чоң анализ жасашыбыз керек болчу. Анализ дегеним ошол баягы 29-30 апрелде кол салгандан кийин биздин куралдуу күчтөрдү ошо Баткен обласу боюнча түштүк жактагы аймактарда кайсы жерде чек ара маселелери чечилбеген демаркация, делимитация иштерин жүргүзгөндө биринчи кезекте куралдуу күчтөрдү абдан күчтөндүрүш керек болчу. Финансы жагынан, техника жагынан, курал жагынан, алардын машыгуу жагынан абдан иштер, чоң иштери жүргүзүп, тилекке каршы даярдыкты биз алдын ала көргөнгө умтулушубуз керек эле. Жогоруда агай айткандай ишенбешибиз керек деген маселе. Жок, алардын сөзүнө айтканда макул деш керек, кол коюшалы, бирок баягы өзүбүздүн куралдуу күчтөрдү дайыма сак кармашыбыз керек. Ар кандай кырдаал чыгып калса, тезинен оперативдүү ыкчам иштерин жүргүзгөнгө шарт түзүш керек. Анын бардыгы бир күндө болбойт. Анын бардыгы күндөн күнгө айлап, 1 жылдын ичинде толуктап баарын даярдаса болот. Азыр коомдо эми ушундай кырдаал жаралганда дайыма айтылат да, эми ушу чек араны чечсе болот эле, биротоло ары же бери болсок деген талаптар дагы айтылып келет да. Эми азыркы учурда биз ошол жердеги кырдаалды жөнгө салуу да, мына жогоруда айттык, тажиктер макулдашууну, келишимди аткарбай жатат кайрадан ок. Эми таң атканча Кудай сактасын, бирок кандай окуялар болот эртең ал белгисиз да азырынча. Кантип жөнгө салабыз? Кыргызда жакшы макал бар. Өзүңө бек бол, кошунаңды уру тутпа дейт. Мына генерал айтканга мен дагы кошулам. Азыр биринчи өзүбүздүн коргонуу позициябызды чыңдашыбыз керек. Биринчи теги раз биздин сунуштарга макул болбой, сүйлөшүүдөн качып, ар кандай шылтоо менен жүргүзүп жатат. Бул токтоо, бул мына азыр убактылуу токтоо болушу мүмкүн. Алар кайра баштайт. Кайра ыңгайын тапканда кайра баштайт. Ошон үчүн бизде даже менин оюмча
ошол жердеги мурда Советтер Союзунда дружинниктер дегендер болчу эле, жаш ошол жердеги баягы жумушсуз да, жумуштагы жаштарды дагы биз деги коргонууга көндүрүшүбүз керек. Жумуштан кийин 2 саат, 1 саат деги кандай коргонуш керек, үй бүлөңдү кантип коргонушуң керек, корооңду кантип коргош керек. Мына могуга да биз даяр болушубуз керек. Эми албетте биз кошуна тургандан кийин биздин ар бир движениябызды алар теги аңдып турат, жасап турат. Обострение күндөн күнгө күчөп жатат. Биз өзүбүзгө тың болсок, ошондо гана сүйлөшүү тең ата болуп жүрөт. Бул бир жагы. Экинчи жагы чечилүүчү маселе бул. Чечилиш керек. Чечүү бул бийликтин колундагы нерсе. Бийлик ошого теги жолун таап, алардын тилин таап, жана айткандай, теги кээде баягы региондорду алмаштыруу жолу менен же дагы бир теги сунуштоо жолу менен жасашыбыз керек. Мисал үчүн мен жеке пикиримде Варух анклавы бул теги Камчы Кыдыршаевичтагы учкай биринчи барганда айтып да жиберди. Варухту алмаштыруу территориясын канча территория болсо, башка жерден ошончо территорияны бөлүп берип туруп, ал жердеги кыргыздарга двойной гражданство, Тажикстандын дагы, кыргыздардын дагы. Ал эми Варухка дагы двойной гражданство берип туруп, ынтымак үчүн, келечек үчүн, урпактар үчүн ошо саясатчылар ошого барыш керек. Анча-мынча мүмкүн биз уттурарбыз, анча-мынча алар уттурар. Бирок элдин тынчтыгы үчүн жасаш керек. Мына тажик туугандар Үч Коргондо бар, теги эмен Баткен областынын өзүндө, ал эми Жалал Абад областында Үч Коргон деген жерде дагы тажик туугандар бар, ынтымак деле жашап атпайбы? Ал эми аларга двойной гражданство берип, эч бир ушумление болбой жашаса болот. Бул бир жагы. Экинчи жагы теги жана айткандай эле, булар теги рас ушундай болгон теги биринчи жолу, экинчи жолу, үчүнчү жолу болгон жок. Бул ондогон жылдар бою келе жаткандыктан биз болгон күчүбүздү биринчи коргонууга аракет кылышыбыз керек. Биздин жаштарыбыз да, элибиз да, солдаттарыбыз дагы, армиябыз дагы, курал жарагыбыз да ошого даяр болуш керек. Анан теги кол коюштук, мына уже ок атылбайт дегенден кийин, президенттер кол алышып туруп, команда кеткенден кийин кайра ок атылганы бул көп нерсени каңкуулап атат. Элге бүгүн тынчтыкты түзүп бериш үчүн бардык көп маселелерди четке чыгарып туруп, президенттер баш болуп отуруш керек. Чечилмейин, президенттер тарабынан чечилмейин, бул токтобойт. Мына 1 ай, 2 ай өзүбүздү өзүбүз алдап атабыз. Тетиги 90-жылдан бери 5-6 президент бийлеп атат. Бардыгы элди мына биз макулдаштык, тегинде мындай деген менен экинчисине өтүп келе жатат. Бул оор маселеге айланып калды. Ошон үчүн теги биз бардыгына даяр турушубуз керек. Элди коргогондун, биринчи кезекте элди, анан жерди коргогондун маселесин биз чечишибиз керек. Артур агай, сиз ушул чек араны чечүү механизмдери боюнча кандай пикирдесиз? Коомдо эми буга чейин көп сунуштар айтып келет. Агай айткандай жер алмаштыруу жана башка. Эми биринчиден биздин чек араны чечүү маселеси өтө оор акыбалда турат. Акыркы убакта өзгөчө тажиктер менен 960-970 километр баягы чек ара болсо, ошонун ичинен бир 300 километрдей баягы демаркация, делимитация болуп элек. Албетте тоолуу аймагында ал жерде оңой эле чечилет. Ал эми талаалуу түз жерлерде чек ара маселеси өтө кыйын болуп турат. Себеп дегенде суу, жер маселеси бул орчундуу маселе, өзгөчө Баткен өрөөнүндө, аларда Согди областында. Демек, экинчиден жанагы кээ бир айыл кыштактарда тажик менен кыргыздар аралашып кеткен, жашап атышат. Демек, башка жол жок болсо, убактысынча демаркация, делимитация бүткөнчө убактылуу зым тосуш керек. Убактылуу условный жерден зым тосуп, ошол жердеги тажиктердин дагы, биздин жарандардын дагы бир ошо зымдан бир 501 километрде алыстыкта алып барып жашатыш керек. Бул ошого биз аргасынан барышыбыз керек. Себеп, эгерде ушундай акыбалда кала берсе, эртең жаш балдар бири-бирине таш ыргытышат, анан бири-бирине мушташат, анан кайра эле башталып кетет.
Экинчиден жакын болсо ызым тартканда дагы катышуу болот, жакын, алысыраак. Анан демаркация, делимитация иштери жүрө бериш керек. Бул мен ойлоп атам, бирден бир ыкмасы. Балким жакын иштеп аткан комиссия, өкмөттүкү өздөрү пикирлерин айтышы мүмкүн. Ал эми буга чейин жанагы токтоттук, анан иш жүргүздүк, анын бардыгы ишке ашпай дагы эле согушуп атат. Үчүнчүдөн чек ара маселесин чечүүдө биз адекватный Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн, мамлекеттик ишмерлердин ошол жерде жергиликтүү жасаган иштерине карата биз дагы ошондой мамиле жасашыбыз керек. Эч убакта сени ошол жерден атып атса, оор техника менен анан жарым күн, бир күн күтпөй ошол замат жооп бериш керек. Ошондо алар түшүнөт, буларда күч бар экен, булар да катыша алат экен деп. Анан биздин сабырдуулукту унчукпаганды булар коркуу сезими же буларда эчтеке жок деген мамиле кылуу үстүртөн үстөмдүк кылышы бул жарабайт. Төртүнчүдөн биздин ошол жактагы бийлик биздин жарандарды кокус ушундай акыбал болсо эвакуация же болбосо көчүрүү процесстерин каяка көчүрөт, кандай жардам берилет, медиктер, психологдор кандай аракет кылат, канча күн жардам болот, ошонун бардыгын карап, ошол боюнча пландарын бүт баарын иштеп чыгыш керек. Мына көрүп атасыздар, бүгүн биздин көптөгөн жарандар күндүз ошол Лейлектен Баткендин кээ бир айлык штабтарына катышты. Ал жерде өздөрүнүн машинасына түшүп катышты, өздөрү чыгып атат. Жөө катышты. Эми мунун бардыгы жүктөлгөн мамлекетке жүктөлгөн. Биздин жарандарыбыз. Демек, мамлекеттик деңгээлде муну абдан терең ойлонуп карап чыгыш керек. Төртүнчүсү, алар менен иштеште биз баары бир уюмда болобузбу, ОДКБ ШОСто болобузбу, бирок бир нерсени унутпашыбыз керек. Аларга өтө мындай кыракылык кылып, абдан сак болушубуз керектиги, ошону менен бирге биздин армия, биздин куралдуу күчтөр, атайын кызматтар чалгын, контр чалгын, радио электрондук чалгын иштерин ошо пограничный позволсада атайын иштерди жүргүзүп туруш керек. Алдын ала. Ар кандай согушту алдын ала эле туура чалгындык информация болсо, токтотууга же болбосо туура иштерди жүргүзүп, аларды ордуна коюуга мүмкүнчүлүк болот. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол жагынан аксап калдык. Дагы айтарым, ушу массалык маалымат каражаттар өзгөчө биздики согуш таласында көп учурда уттуруп коюп атат. Эмне десе, алар өздөрү биринчи согушту ачып, биздин территорияга кирип алып, бүт дүйнө жүзүнө чачып атпайбы маалыматты. Булар өздөрү бизге кирип келди, биз анан баштадык. Кээ бир жерде биздин территорияны как будто аларга кирип баргандай кылып көрсөтүп атат. Мындайча айтканда беттен тырмак, бет тырмоочулук кылып атат да. Ошон үчүн биздин массалык маалымат каражаттары буга дагы абдан катуу көңүл буруп, убагында блогер болобу, журналист болобу, алар дагы ушул жактан катуу иштер жүргүзүш керек. Эң аягында айтарым, ушундай акыбалда биздин мамлекетте биримдик жана стабилдүүлүккө болуш керек мамлекетте. Эл бир муштун болуп, бир позиция болуп, тышкы күчтөрдө каршы күрөшүүдө абдан катуу туруштук бере алса, бир болуп, анда биз мындан тезирээк кризистен чыгабыз, жеңебиз. Аларга ушундай кризисти, мамлекет ичинде кризис түзүү үчүн 3 жолу буларда төңкөрүш болгон, балким дагы мындай ар кандай неминде чыкканда башаламдык болобу деген ситуацияда алар бизди изучать этип ушундай карап турушат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизге стабилдүүлүк, биримдик керек мамлекеттин ичинде. Ал эми тышкы күчтөрдөн сак болуп, ордуна коюп алсак, ичара биз мамлекеттин ичинде ар кандай проблеманы убагында чече алабыз. Кошумча айтып жанагы маалымат саясаты боюнча. Теги Кыргызда дагы бир жакшы макал бар да, кошунан аш койсо аш кой, таш койсо таш кой дейт. Мына мен бүгүн эле теги Тажикстандын печаты менен таанышып келдим, силерге келгенге чейин жана башында да айттым. Аларда айтып жатат. Биринчи алар ок аткандан кийин биз коргонууга аргасыз болдук деп. Мына теги генерал туура айтып атат, анткени биз информациядан, дүйнөлүк информациядан уттуруп атабыз. Биз ичибизге берип атабыз, мынча үйүбүз өрттөндү, бул киши мындай болду, тигинси мындай болду деп. Бирок дүйнөлүк информациядан теги биз уттуруп атабыз. Мына
агрессивдүү басып кирди. Бүт территория боюнча ушу Баткенден баштап Лейликке чейин теги ага болбой алар беттирмалык кылып атат. Аларда информация аз гана чыгарыптыр, бирок ошо аз чыгарса дагы айтыптыр, теги бизден бир солдат кайтыш болду, өткөн күнү дагы бир солдат кайтыш болду. Ал эми теги жаракат алгандарын айтпайт, тигиндей мындайын. Бирок биз отпор бердик Кыргызстандын теги агрессиясына дегендей фраза кетип бере жатат. Бизде ошондой үмүттүү иш алып барышыбыз керек. Бизде мамлекеттик деңгээлде жалаң эле ички биздин средства массовой информация эмес, мамлекеттик деңгээлде информациядан уттурбашыбыз керек. Бул информация эң негизги курал дүйнөдө азыр. Алар биринчи Тажикстанда окса, кыргыздар дагы теги баш бербеген жана демократия деген кыргыздар дагы кол салган турбайбы деген биринчи информация кетет. Анан ошон үчүн биз ар тарабынан биз бекем болушубуз керек. Мына ошондуктан теги биз аларга отпор бериш үчүн ар тараптан мыкты болгонго даяр болушубуз керек. Биринчи кезекте элибизди коргогонго даяр болушубуз керек. Жогоруда дагы сөз болбоду, жанагы эл аралык уюмдар, ошол эле Тажикстан, Кыргызстан мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюму, ЖКК, КМШ, азыр коомчулукта дагы сын пикир бар. Мына бүгүн эле ушу Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны Самаркандда өтүп аткан учурда мына ушундай окуя болуп атат. Бул уюмдардын таасири боюнча анан ошол чек ара маселесин чечүүдө дагы үчүнчү тараптар кийлигишиш керек сөзсүз деген дагы пикирлер айтылып жүрбөйбү? Бул эл аралык эксперттер дагы айтып жүрүшөт да бул маселеничи. Ачык сөз, бүгүнкү күндө биз баарыбыз билебиз, 22-жылдын 5-январында Казакстандын Алматы шаарында чоң, мындайча айтканда, төңкөрүш болду, же революция болду, же аракет болду, же террористтер мындай ошого өздөрүнүн мындайча айтканда аракетин жасадыбы. Бирок мамлекеттин президенти Казакстандын ОДКга кайрылууга аргасыз болду. Башаламандык катуу башталып, негизинен ОДКга кирген мамлекеттер аз аскери болсо дагы ошол жерге барды, бирок негизинен Россиянын куралдуу күчтөрү негизги ролду ойноп, Такаевдин президент болуп калышына Казакстандын стабилдүүлүгүнө мындай жол ачып берди. Бул баягы ОДКнын кандайдыр бир таасири тийди. Экинчиден, бул биринчи жолу ОДКБ мына канча жылдан бери, 30 жылдай болуп калды, ошондон бери ушу биринчи жолу ушундай мисал да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселелери боюнча тажик бийлигинин агрессивдүү баскынчылыгын мына былтыр дагы, быйыл дагы булар эки мамлекеттин өзүнүн иши дегендей кайдыгерлик менен карап атышат. Же болбосо мына ШОСто болгон заседанияда бул маселени көтөрүп чыгып, ар бири өзүнүн пикирин айтыш керек болчу. ШОСко кирген мамлекет. Эки мамлекеттен силер ШОСтосуңар. Токтоткула, бүт дүйнө жүзү карап турат. Баарыбыз бир багытта иштеп аткандан кийин ичара момундай маселелерди токтотуш керек. Давайте биз арбитр болуп берели, же ошол чек ара демаркация делимациясын чечүү боюнча деген. Андай көрүнүш ШОСто болгон жок. Ошон үчүн бул ШОС ОДКБда ушундай маселелер каралбай калганы өтө өкүнүчтүү. Анан экинчиден кандай бир деңгээлде ишенбөөчүлүктү жаратып атат. Ишенбөөчүлүк дегеним баягы ШОС менен ОДКБнын ушундай маселеде эмне үчүн кийлигишпейт, эмне үчүн баягы өздөрүнүн баягы кеңешин же болбосо кандайдыр пикирин айта алышпайт деген сөздөр аябай көбөйдү. Бул абдан чоң маселе. Үчүнчүдөн, ШОС, ОДКБ, КМШ өлкөлөрүнө кирген мамлекеттер акыркы убакта абдан көп мындай багыттагы программаларды иштеп атат, ошол боюнча иштерди жүргүзүп атышат. Анын баардыгы баягы ишке толугу менен ашпаса да, кандайдыр бир деңгээлде көбү мындай ишке ашып атат. Бирок геосаясатта, геоэкономикада бүгүнкү күндө тажиктер өзү билбей турабы же билип жасап атабы, эки мамлекет чоң, абдан чоң өлкөлөрдүн өзүнчө оюнчугуна айлана баштады. Себеп дегенде эки мамлекетте баягы чек ара чырына аралашканы, чек ара чыры боюнча жаңжал чыкканы, бул Борбордук Азиядагы кандайдыр бир жаңы
мындайча оттун чыгып андан ары ырбап кетеби деген максат менен батыштын да кээде чыгыштын да мындайча айтканда кызыкчылыктар бар. Ошон үчүн буга биз дагы жол беришибиз керек. Биздин саясат бүгүнкү күндө ошол ал мындан ары чыңалбасын, мындан ары сабырдуулук менен, дипломатиялык тынчтык жолу менен буну тезинен чечели деген талаптарды коюу менен бирге алардын тажик аскерлеринин Кыргызстандын территориясынан чыгып кетишин талап коюшубуз керек. Экинчиден, ал жерге келген оор техникалардын мурдагы дислокация болгон жайларына барыш керек деген түзүмдөрдү коюп, ошондой талапты койгондо гана жанагы ок атуулар болбойт. Андан тышкары мынау чечимдер ордуна келе баштайт. Пока ал аткарылмайынча мынау болуп аткан окуялар кайталана бериши мүмкүн. А ОДКБ ШОС бул жерден только декларативный гана таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеп дегенде эки мамлекеттин ортосунда болгон окуя. Үчүнчү тараптын кийлигишүүсү мүмкүн беле? Кошумча айтып кетейин. Үчүнчү тарап 14 сентябрда эле Россиянын тышкы иштер министрлиги билдирген. Ошо чек ара маселеси мына тынчтык жолу менен чечкенге биз арбитр болуп бергенге даярбыз деп. Мына аны кечээ бүгүн дагы ошол кайталанып берилди. Менин оюмча теги президент дагы бул жерде маселе коюш керек болчу мына ШОСтун өзүнчө. Мен ШОСтун жүрүшүн абдан дыкаттык менен мындай наблюдать еттим. Ал жерде кабыл алынган мурдагы программадан башка бир да сөз козголгон жок. Бул маселени теги маселе көтөрүп туруп, бир маселе кылып туруп, жабык эшиктин артында болсо дагы маселени коюш керек болчу. Бир кызыгы мына былтыркы жылы ОДКБнын заседаниясы Душанбеде жүрүп атканда ушундай бир кайгылуу окуя болду. Ал эми Самаркандта теги президенттердин заседаниясында дагы ушундай болду. Бул пландаштырылган эле деп эсептейм мен негизи тажик күчүнүн. Анан эми үчүнчү күч мына теги Америка Россияга каршы Россиянын влияниясын Орта Азиянын республикаларын бөлүп чыгарыш керек. Биз момунча жардам бердик деп акчасына чейин эсептеп айтып атат. Кыргызстанды, Тажикстанды, Казакстанды, теги Өзбекстанды биз Россиянын таасиринен чыгарышыбыз керек деп. Бирок бир нерсени айтып коюшубуз керек. Биздин 1 миллиондон официалдуу калкыбыз, андан ашыгы дагы ошо Россия менен биз киндиктеш болуп калганбыз. Ошол жактан жан багып атабыз. Элибиз эгерде Россия менен мамилебиз бузулуп калса, киргизип койгон мезгилде кандай болот? Бизге караганда Тажикстандын калкы көбүрөөк, алар дагы ошол жактан эме болуп атат. Мына ошон үчүн үчүнчү, төртүнчү күч уже америкалык тарап, батыш европалыктар уже теги Россиянын таасиринен чыгарганга аракет болуп атат. Ал эми бул биздин руководство, жетекчилер эч бир тайманбай туруп маселени коюш керек болчу. ОДКБда Душанбеде дагы ооз ачылган жок. Теги биздин жарандар кыйрап өлүп жаткан мезгилде дагы ооз ачылбай жабык боюнча калды. Мунусунда дагы теги Рахмон менен гана биздин президентибиз жолукту. Маселени чечтик деген саясат менен келди. Дагы эле мына азырга чейин эми атуу токтогон жок. Эгерде А кишинин таасири болсо, биздин президентте Кыргызга болгон таасиринде алардын да таасири болсо, мындай ок атылбайт эле. Кичине сүйлөшүүгө келет эле. Алар жанакы башында мен айткандай, болуптур деп туруп теги Садыр Нуркожоевичтин көңүлүн алып койду, чыгып алып туруп эмне деп команда берди, бир Кудай билет. Мына ошон үчүн бул проблема абдан оор. Биз тез аранын ичинде чечкенге даяр болушубуз керек. Эки сүйлөм жыйынтыктоочу сөз агай. Мен айтарым, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан мамлекет биримдикте, мамлекеттин стабилдүүлүгүн сакташ керек, биримдүү болуш керек. Экинчиден, гуманитардык жардамды топтош керек. Баткен областындагы биздин жарандарга бардыгы Баткен үчүн болуш керек. Бүгүнкү күндө негизги Кыргызстандын территориясын бардыгын сактап калыш үчүн бардыгыбыз ар бир жаран иштеш керек. Анан биздин куралдуу күчтөрдү эгерде кокусдагы атышуулар болуп, дагы бир ырбай турган болсо, күтпөй ошол жерден тезинен оперативдүү бардык колунда болгон оор техника болобу, жеңил техникалык
курал жарактагы ошол арсеналдын баарын колдонуп адекватный жооп бериш керек. Баткен элине ар тараптуу колдоо көрсөтөлү деген чакырык менен биз дагы бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Урматтуу коноктор, сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Ушул менен Ачык Айкын программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуз.